Кутман таң, жалпы катышуучуларга. Менимче абдан азыр бул ушул лагердин алкагында өтө маанилүү темаларда сөз болуп жатат жана мына ушул нерселер силер ар бир жаштагы адамдарга кайсыл кесипте болбосун, кайсыл жерде иштебесин, кайсы жерде окубасын пайдасы тиет деген ишенимдемин. Биз бүгүн сөз кыла турган тема бул медиа сабаттуулук деп айтылат. Мындан бир ашып кетсе 10 жыл мурун эле биз медиа сабаттуулук дегенде бул бир гана журналистикага тийиштүү, журналисттерге тийиштүү түшүнүк катары кабыл алып келгенбиз. Ошол мисалы редакциялык фильтр деген түшүнүк болуп келген. Ошол редакциялардын ичинде гана жаңылыктар мындай чынтөгүнү аныкталып верификациядан өтүш керек. Журналисттер аудиториясына чыныгы маалыматты таратыш керек деген түшүнүктөр болуп келген. Бирок азыр бүгүнкү күндө биз азыр баардыгыбыз тең мына өзгөчө социалдык медианын жайылышы менен ар бирибиз эле мындай айтканда маалымат жаратуучу анан таратуучу болуп калдык. Баарыбыз мисалы үчүн сиздин инстаграмга жүктөгөн сүрөтүңөрдө эле же болбосо WhatsApp'тан кайсыл бир маалыматты бөлүшкөнүңөр, Facebook'та жазган пост, мунун баары тең контент. Жана аны кимдир бирөө жасап атат, башкалар таратып атат. Айтор азыр биз ушунчалык көп сандагы бүгүнкү күндө мындай мисалы көпчүлүк дүйнө өлкөлөрү өнүккөн өлкөлөр, анын ичинде бул бир эле Кыргызстан сыяктуу өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө эмес, өнүккөн Европа өлкөлөрүнө дагы тийиштүү көрүнүш. Мисалы үчүн ошол өзүнүн жарандарынын медиа сабаттуулугун жогорулатуу деген темага азыр абдан маани берип көңүл буруп жатышат. Себеби биз бул медиа сабатсыздык келип биздин жеке өзүбүздүн жашообузга, биздин экономикалык мындай финансылык мүмкүнчүлүктөрүбүзгө, керек болсо биздин ден соолугубузга дагы зыянын тийгизип коет. Ошондуктан муну алдыда бир катар мисалдар менен да карап көрөбүз. Ошондуктан бул тема медиа сабаттуулук деп бир мындай медиа деген сөз кошулуп калган үчүн мындай бир тар чөйрөгө тийиштүү түшүнүк катары угулганы менен чындыгында бул азыр жалпы баардык адамдарга керек болгон негизги жөндөмдөрдүн бири болуп калды. Мен ишенем алдыдагы ушул лагерде дагы сиздер ушул багыттар боюнча бир катар билимдерди алып, анан алар бул билимдер, бул жөндөмдөр мындан жашооңуздарды мындан жакшы кылганга, көптөгөн ийгиликтерге жеткенге жардамы тиет деп ишенем. Мен башында айтып өтпөдүмбү, медиа сабаттуулук бүгүнкү күндө курчоосунда калып атабыз. Мисалы, баарыбыз эле билебиз, мынакей азыр биз пандемия шартында жашап атабыз. Ошол пандемия шартында дагы мисалы ошол эле Бириккен Улуттар уюму ушул пандемия менен катар эле ошонун жанында бул маалыматтык пандемия коркунучу бар экенин да эскертти да. Себеби сиздер деле өзүңүздөр көрүп калсаңыздар керек, өтө көп сандагы дагы бир мынакей ушул медиа сабаттуулук дегенибизде бул жерде мынакей азыр мен сиздерге бир сүрөт көрсөткүм келип жатат. Бул инсталляцияны жапон сүрөтчүсү жасаган инсталляция. Бул инсталляция бизге бизди курчап турган маалыматтын көлөмүн чагылдырат да. Биз ушунчалык маалыматтык курчоодо калганыбызды, бизди туш-тушунан маалымат кысып турганын көрсөтөт да. Албетте, убагында мисалы Черчилль айткан да, мисалы үчүн ким маалыматка ээ болсо, ал дүйнөнү башкарат деп. Ооба, маалымат абдан маанилүү нерсе. Бирок биз ошол маалыматты ылгай билбесек, ошол маалыматты анализдеп, аны баалаганды билбесек, анда ал бизге пайда эмес, зыян алып келип калат. Ошондуктан ушул жерден анан медиа сабаттуулук деген жөндөм ушул жерден келип чыгып атат да.
Мисалы мен жөн гана кызыкчылык үчүн эле бир аз маалыматтарды карап койдум. Бүгүнкү күндө интернетте топтолгон маалыматтын көлөмү 40 зетабайт дейт да. Бул мындай элестетип көрсөк, бул эмнеге салыштырсак болот десек, бул көрсө бүткүл дүйнө жүзүндөгү баардык пляждарды, анын ичинде биздин тиги көлдүн жээгиндеги пляждарды да кошкон, ошолордун баарын аянтын кошкондо ошондон 57 эсе көптүк кылат экен да. Элестетип көрүңүздөр, биз кандай чоң сандагы маалыматтын курчоосунда азыр жашап атабыз. Анын ичинен мына ушул өтө чоң көлөмдөгү маалыматтын болгону 1% ушул азыркы күндө анализделген. Ал эми бул маалыматтын ичинен 20 гана пайызы корголгон. Демек, элестетип көрүңүздөр, биз болсо мисалы үчүн Facebook'тан окуган постторго ишенебиз, WhatsApp'тан тиги тааныштарыбыз жиберген же туугандарыбыз жиберген маалыматтарга ишенебиз, телевизордон укканыбызга ишенебиз, сайттардан окуганыбызга ишенебиз. Көрсө биз алып жаткан маалыматтын канчасы чын, канчасы калп экенин биз керек болсо аны дагы мындай бүгүнкү күндө толук дагы мындай түшүнүп бүтө элекпиз. Ошондуктан маалымат бул бүгүнкү күндө бир жагынан маалымат курал, бирок биз аны кандай жакшы жагына курал катары колдонобузбу же жаман жагына курал катары колдонобузбу, демек бул биздин дал ушул медиа сабаттуулук деңгээлибиз, анын ичинде мына ушул критикалык ой жүгүртүү жөндөмү, сынчыл ой жүгүртүү деп жүрөбүз. Бул туурасында негизинен эртеңки эмес, мындан 2 күндөн кийин го деп ошол сабакта сөз болот. Ал туурасында ушул критикалык ой жүгүртүүгө алдыда токтолобуз кененирээк. Медиа сабаттуулук, мен айтып өткөндөй, мына ушул тоголгон токой маалыматты тын ичинен кандай гана билдирүү болбосун, жаңылык болбосун, эмне маалымат болбосун, баардыгын тең баалап, анан анализдөөнүн жолу. Мына ушул жөндө. Айтылгандай эле, бул медиа сабаттуулуктун негизин сынчыл ой жүгүртүү түзөт. Себеби биз эгер баардык болуп жаткан көрүнүштөргө, биз окуп жаткан маалыматтарга сын көз караш менен карай албасак, анда биз ошол маалыматтар башында айтып өткөндөй эле азыр баардык адамдарга керек. Бул бир эле журналисттерге тийиштүү же болбосо мугалимдер. Бул азыр биздин жаш курагыбызга, азыр медиа сабаттуулугун жоюшу керек болуп турат. Бул бир эле мен айтып өткөндөй Кыргызстанга тийиштүү дагы көрүнүш эмес. Эмне себептен медиа сабаттуулук жөнүндө айтып атабыз? Медиа сабаттуулук азыр өздөрүнүн абдан кызык бир статистика бар экен. Чыныгы так кетүү мүмкүнчүлүгү 70%га жогору болот экен да. Анан ушул маалыматты кабыл алып аткан колдонуучулар, башкача айтканда мен, силер жана башка баардык ушул адамдар жалган маалыматты фактыдан, чыныгы маалыматтан айырмалай албайт. Себеби эмнеде мен айткан жанагы биздин медиа сабаттуулук деңгээлибиздин төмөн болгонуна байланыштуу биз мына ушул жалган маалыматты фактыдан айырмай албайбыз жана көп учурда биз фейк жаңылыктарга ишенебиз, аларды чындык катары кабыл алабыз. Мисалы, ошол эле коронавирустун учурунда канчалаган жөнү жок фейктер тарап, алар керек болсо мындай адамдардын ден соолугуна зыян келтирип койду. Мисалы үчүн ар кандай маалыматтарды таратып, мисалы спирт ичиш керек экен, койдун шорпосун ичсе айыгып кетет экенсиң, же болбосо жанагындай маскага спирт чачып жүрсөң вирус жукпайт экен деп. Анан дарыгерлер түшүндүрбөдү. Тескерисинче, бул биздин ден соолугубузга зыян келтирген маалыматтар экен. Себеби биз эгер ошол эле маскага спирт чачып алсак, ал спирт учуп кетет, анын эч кандай мындай коргоочу касиети болбойт. Бирок ошол эле маалда сууланып калган маска тескерисинче вирусту бизге көбүрөөк өткөрүп берет экен. Демек, биз мына ушундай маалыматтарды билбеген үчүн өзүбүздүн ден соолугубузга өзүбүз зыян келтирип коюп атабыз. Жана аны тараткан адамдар эмне кызыкчылык көзөп атканын дагы биз билбейбиз да. Ошондуктан уккан, көргөнүбүзгө дароо эле ишене берүү бул абдан биз үчүн алды менен биз өзүбүз жөнүндө ойлонушубуз керек. Бул мага эмне үчүн керек? Бул маалымат мага кайдан келди?
деп биз ушул нерселерди мындай анализдеп баалаганды үйрөнүшүбүз керек. Дагы бир абдан атат, сенин досуң жазып атат, сенин эжең жиберип атат, сенин бир мындай таанышың, кошунаң ошол маалыматты таратты. Демек, мен буга ишенем да, кантип эле эжеме ишенбей коем. Жана айткандай эле мына ушул маалыматтардын, жалган маалыматтын тароо шансы чыныгы маалыматка караганда өтө көп экен да. Америкада Массачусетс деген технологиялык институт бар. Бул дүйнөгө белгилүү институт. Мына ошолордун изилдөөчүлөрү Twitter деген социалдык тармактын, балким араңыздар да колдоносуздар, Twitter деген ошол социалдык тармакта жарыялаган 126 000 публикацияны атайлап ушул анализдеп чыгышкан экен да. Анан анализдеп чыгып, ошол жерден мындай тыянакка келишкен. Жалган, фейк жаңылыктар социалдык тармактарда өтө тезирээк тарайт экен. Мисалы, 1,5 миң колдонуучу фейк жаңылыкты бир орточо бир 10 сааттын ичинде ошол фейк жаңылык 1,5 миң колдонуучунун арасында тараса, жөнөкөй жаңылык ушунча эле колдонуучунун арасында тараш үчүн 60 саат керек болот экен да. Демек, элестетип көрүңүздөр, 6 эсе тездик менен жалган маалыматтар тарайт экен. Демек, биз баарыбыз тең эле ошол жалган маалыматтын бүгүнкү күндө биз мындай айтканда курмандыгы болуп калуу коркунучу жогору да. Мына ушул нерселер дагы бизди мындай ойлонууга түртүшү керек. Мен демек Twitterден болобу, Facebook'тан болобу, WhatsApp'тан болобу, кайсыл жерден окуган маалыматыма жөн эле бөркүмдөй ишене беремби, же мен аны анализдеп, ага мындай сынчыл көз караш менен карап, анан бир жыйынтык чыгарышым керекпи деп биз ушул нерсеге көңүл бурушубуз керек. Бул анан мисалы бул Медиаполис деген институт жүргүзгөн акыркы иликтөөлөрдүн биринде, мен жаңылышпасам, бул 2017-жылы жүргүзүлгөн, кыргызстандыктардын 15%га жакыны 15%га жакыны гана ушул жалпыга маалымдоо каражаттары, башкача айтканда бул телевидение, интернет сайттар, гезиттер, радио такталбаган жалган же текшерилбеген маалыматтарды таратат деп эсептешет экен. 85% болсо мына ушул биздин маалымат каражаттары берип аткан маалыматтар чындык деп ишенишет экен. Бул демек биздин медиа сабаттуулук деңгээлибиздин төмөндүгүн көрсөтүп жатат. Калктын мына ушул жарым эле айрым учурларда гана мындай ушул медиа калп айтат дебесе, 18% болсо ушул медиага мындай бекем ишенет экен да. Демек, жанагы Советтер Союзу учурунда биз билбей калдык, бирок биздин ата-энебиз билет, Время деген программа азыр деле бар. Менимче жаңылыктарда Времяден айтылган нерсе бул чындык деп ишенчү, же болбосо Правда деген гезит бар болчу. Мына ушул Правда, аты дагы Правда. Правда деген гезит эмнени айтса, мына ушул чындык деп ишенишчү да. Биз ошол сыяктуу эле бүгүнкү күндө биз ушул инерция менен дагы деле жашап келе жатабыз. Анан дагы бир кызык, ушул иликтөөдөгү кызык бир жагдай экен, менин көңүлүмдү бурган. Ушул сырамчылоого катышкандардын жарымынан көбү, бул 55%, мамлекеттик маалымат каражаттарына ишеним артышат экен. Анан алардын арасынан телеканалдарга ишеним жогору экен да. Себеби көптөр ойлошот, бул телеканалда жаңылыктарды бурамалап коюуга болбойт, себеби ал видео депчи, текст эмес, үн эмес депчи. Жана кызыгы мына ошол көп адамдар бүгүнкү күндө ойлошот экен, видеону, анан фотону ишенсе болот, себеби ал мындай факт, биз видео менен фотону факт катары кабыл алып көрүп калганбыз. Мен азыр ушул жерден бир кызык нерсени көрсөткүм келип атат. Коомдук пикир кантип манипуляцияланат? Коомдук пикирди манипуляциялоо кантип жүрөт да? Биз мисалы, мен айтып атпаймынбы, биз видеого же болбосо көргөн сүрөтүбүзгө аябай ишенебиз, бул чындык депчи. Көп учурда керек эми мисалы үчүн азыр Photoshop деген бар, аны тиги журналисттер түгүл, ар бирибиз эле өзүбүздүн сүрөттөрүбүздү өзүбүз Instagramга чыгараарда деле Photoshop кылабыз да, туурабы? Photoshop ыкмаларын азыр көптөр билип калды. Керек, мисалы үчүн deepfake деген бар. Deepfake бул керек болсо үндү жасайт,
адамдын айтпаган нерсесин оозуна салып койгонго чейин мүмкүнчүлүгү бар. Азыр мисалы үчүн фейктер ушунчалык мындай жана сиздер деле колдонуп жүрбөйсүздөр, ар кандай программаны колдонуп жүрсөңүздөр керек. Жанакы кыздын бетин эркек кылып коюп, эркектин бетин кыз кылып коюп, анан сенин карган кезиңдегиңди көрсөтүп деген сыяктуу программалар. Бул дагы мына ошол фейк. Демек биз эгер программа бизди ошентип өзгөртүп койсо, анда эмне үчүн биз башка бирөөнү андай программалар өзгөртө албайт деп ишенем. Демек азыркы технология дагы өтө чоң мына ушул бизди алдоого чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет. Бул мынакей азыр мен сиздерге бир сүрөт көрсөтөм. Бул эч кандай Photoshop же болбосо кандайдыр бир deepfake ыкмасы колдонбогон эле жөнөкөй эле сүрөт. Мынакей ушул муну атайын атайын ушундай бир эксперимент жүргүзүп көргөн да. Көрүп атасыздар, сүрөттө бул пандемия учурунда тартылган сүрөт. Адамдар бири-бири менен тыкыз мындай жакын болуп турат, баары тең биринин желкесинде бири дем алып жакын турушат. Бирок ошол эле маалда мисалы саламаттык сактоо, Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму айтып атпайбы? Сөзсүз түрдө 1,5-2 метрлик дистанцияны сактагыла деп мындай бул эң негизги баягы рекомендациялардын бири да, мисалы үчүн. Бул жерде болсо биз көрүп атабыз 1,5 метр түгүл, ортолорунда бир ашып кетсе 10-15 сантиметрлик эле дистанция кармалып туруп атат. Бирок азыр көрөбүз. Сүрөт мындай тартылган. Көрдүңүздөрбү? Бул объектив, фотоаппараттын объективи эле биздин маалыматты кандай өзгөртүп койду. Бир эле сүрөт, бир эле жерден тартылган, ошол эле кишилер. Фотоаппараттын бир объективи менен тартканда биз момундай сүрөттү алып атабыз. 1,5 керек болсо баягы көргөн көзүңө ишенбе деген нерсе да. Мисалы үчүн көп учурда ар кандай митингтерди мисалы чагылдырганда мисалы бизге ошондой тапшырма берилчү. Элди азыраак кылып тарткыла деп. Мисалы ошон үчүн 10 000 киши чогулган жерде деле биз 1 000, 2 000ге жакын киши чогулду деп ошондой кылып тартып коюу да мүмкүнчүлүгү бар. Бул ракурс деп коет. Кайсыл ракурстан аласың? Демек ар бир маалыматтын өзүнүн ракурсу бар. Биз аны көп учурда бизге ал маалыматты таратып жаткан адамдар өздөрүнө керектүү, өздөрү кызыктар ракурсунан берет. Жана биз ошол маалыматты алар берген ракурстан кабыл алып ошого ишенип калабыз. Мисалы ошол эле пандемия учурунда социалдык дистанция сакталбай атат деген ракурсту көрсөткүсү келген адам бизге бул сүрөттү көрсөтөт. Чыныгы маалыматты бергиси келген медиа мисалы үчүн бизге бул сүрөттү көрсөтөт. Кантип адамдар чынында эле мындай социалдык дистанцияны сактап жатышат деген. Демек, бардык нерсе, ар бир маалыматтын өзүнүн ракурсу бар. Жана бул ракурстар дал ушул биздин аң сезимибизди манипулдоонун куралы. Көп учурда биз өзүбүз ошол куралдын кантип курмандыгы болуп калганыбызды жакшы түшүнбөй калабыз да. Себеби мен сүрөттөн көрбөдүмбү, видеосун көрсөтпөдүбү деп абдан көптөгөн мындай маалыматтарга биз ушундай ишенип кетебиз да, жалган маалыматтарга. Айткандай эле фейк ньюс же мындай жалган маалыматтар эмне кызыкчылыкты көзөйт? Бул мындай маалыматтарды таратуу кимге керек жана эмне үчүн керек деген суроо менимче азыр баарыбыздар деле пайда болуп атса керек. Биринчиден, негизинен мына ушул жалган маалыматтар эки негизги кызыкчылыкты көздөйт. Бири бул экономикалык кызыкчылык, экинчиси саясий кызыкчылык. Эң негизги мына ушул эки кызыкчылыктын негизинде фейк ньюс жаралат. Мен айткандай эле саясий кызыкчылык жөнүндө айтканда бул алды менен ошол коомдук пикирди манипулдоо. Бул көп учурда саясатта саясатчылар тарабынан колдонулат. Фейктер мен айткандай эле жанагы биринчи аныкташат эмне кызыкчылык үчүн, эмне үчүн фейк жаңылыктар жаратабыз. Анан алар аныктайт. Мисалы үчүн бул кайсыл аудиторияга иштейбиз деген нерсени мисалы үчүн аныкташат. Биринчиден алар эң негизгиси мисалы үчүн разведка деп коет да, мындай айтканда чалгындоо жумуштарын жүргүзөт. Биз кимди алдайбыз, кантип алдайбыз, эмне үчүн алдайбыз деп. Анан ага жараша ошол баягы аудиториясын тандап алып, аларды алдоо ыкмасын тактаган, тактикасын тактагандан кийин анан баягы тийиштүү бир мындай куралдар да, мисалы үчүн башкача айтканда фейк жаңылыктарды жаратышат.
Фейк жаңылыктарды атайын бул фейк жаңылыктарды жараткан ошолорду мындай ошол менен иштеген атайын мындай профессионал кызматкерлер болот. Андан кийин аны таркатуу элге. Алар кимдер? Мисалы ар кандай болушу мүмкүн. Айрым учурларда бул биз ишенип жүргөн эле инфлюенсерлер болушу мүмкүн. Инфлюенсерлер дегенибиз мисалы үчүн эле ошол эле жылдыздар, кандайдыр бир Инстаграмда өтө көптөгөн подписчиктери бар болгон белгилүү ошол Инстаграмдын белгилүү адамдары. Булар алгач ошолор маалыматты таратып кайсыл бир фейк жаңылык, кандайдыр бир өтө эле анча белгисиз болгон, эч ким деле окубаган, аты жөнү белгисиз эле бир фейк жаңылыктар тараткан сайтта пайда болот. Аны болсо алып жанагындай бир белгилүү жылдыздар же болбосо инфлюенсерлер таратат. Андан ары аны болсо атайын мындай троллдор фабрикасы деп коет. Троллдор, боттор, угуп жүрсөңүздөр керек, тролль бот деген сөздөрдү алар андан ары таратуу менен алектенет, алар перепост кылышат, алтына комментарий жазышат, лайк басышат. Анан алардын иши жөн эле бул маалыматтарды таратуу менен чектелүү эмес. Алар бул маалыматка карата кайсыл бир сынчыл көз караштагы адам күмөн саноосун жазса, же болбосо маалыматты туура эмес экендиги жөнүндө жазса, аларды блоктойт, же болбосо аларга мындай атака коюшат. Көп эле социалдык тармактарда байкап калсаңыздар керек, башка көз карашты жазган адамдарга жабылып келип, жанагы баарлап анан аны талап жатып калышат да. Сен эмнеге мынтип сүйлөп атасың, эл душманысың, сен кайсыл бир тараптын кызыкчылыгын жактап атасың деген сыяктуу атайын бир манипуляциялык кандайдыр бир элементтерди колдонуу менен алар ошол маалыматка карата сынчыл көз карашты дагы мындай сүрүп чыгып турушат да. Анан булар мына ушул аркылуу анан биздин мээбизди эксплуатация кылып, мээбизди айлантып, айтор өзүнүн кызыкчылыгына жетишет. Айтылгандай эле анан экономикалык кызыкчылыктар бар. Эң негизгиси мисалы бул интернетте көп сандагы ошол фейк жаңылыктардын дагы бир максаты бул кликтерди чогултуу. Биз эмне үчүн байкадыңыздар беле, мисалы үчүн кээде чыгып калат жанагындай 2021-жылы мисалы үчүн жанагындай 3 знак зодиака деп коет го, ошонун өкүлдөрү гана аман калат, калгандары кырылып кетет экен. Же болбосо ушундай бир мындай жүрөк түшүргөн, кишинин көңүлүн бурган, эмоцияга басым жасаган маалыматтарды таратып коюшат. Анан көп адамдар аны басат. Бул эмне үчүн? Бул жана биздин кликтерди көп чогултуу, анан ал аркылуу рекламадан акча табуу үчүн ишке ашырылып жаткан нерсе. Көп сандагы алгоритмдер бар. Алар абдан ошол адамдын психикасын изилдешет жана ошого жараша адамдын эмоциясын алууга мындай аракет көрүшөт да. Алар билишет биз кандай сүрөттөргө көңүл бурабыз, адамдар үчүн кандай жаңылык кызыктуу болушу мүмкүн. Мисалы үчүн кыргызстандыктар үчүн кандай жаңылык кызыктуу, мисалы европалыктар үчүн кандай жаңылык кызыктуу. Айтор алар ар бир биздин ушул психологиялык абалыбызды тиликтеп, анан ошого жараша жанагындай бизге фейк маалыматтарды беришет. Дагы бир ошол мынакей балким сиздер угуп жүрсөңүздөр керек, кутум теориялары же болбосо орусча айтылып коет, бул баягы конспирология деген сөздөн келип чыккан. Конспирология деген нерсе бар. Бул канча жылдан бери эле мына ошол советтер доорунан бери эле жашап келаткан нерсе. Кутум теориялары бул бир эле биздин өлкөдө эмес, бул бүт дүйнө жүзүндө эле бар нерсе, көрүнүш. Кутум теориялары, мисалы кутум теорияларынын бири, мисалы балким угуп калсаңыздар керек, дүйнөнү бир дүйнөлүк өкмөт башкарат, ал болсо жалаң жүйөттөрдөн, еврейлерден турат деген өтө биздин коомдо өтө көп тараган кутум теориялар бар. Ошон үчүн кандай проблема болбосун эле адамдар керек болсо өзүнүн жеке проблемасын деле ушул еврейлерден көрө беришет да. Ушунун баарын ушул жүйөттөр кылып атат депчи. Бул мына ушул кутум теориялардын бир мисалы. Мен азыр ушул кутум теориялар боюнча атайын бир видео материал даярдагам. Ошону көрөлүк, андан ары уланталы. Ооба, биз көрсөтө албай калдык. Негизинен бирок ушул видеону көрүп коюуну сунуштайм. Бул жерде мына ушул биз кутум теориялары, конспирология. Бул жанагы биз айтып аткан эле бул фейк ньюстардын бир баягы мындай айтканда
негизи да мына ошол кутум теориялары эмне үчүн тарайт жана бул жерде эмне үчүн коркунуч келет деген. Мисалы азыр ошол эле Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы жакында эле өзүнүн абдан кооптонуусун билдирди да ошол коронавирусту жеңүү үчүн бир эле азыр мынакей баарыбыз билебиз вакцина изделип атат дүйнө жүзүндө. Балким мынакей азыр табылууга аз эле кадам калды деген ишенимдер пайда болуп атат мисалы. Бирок мына ушул коронавирусту жеңүү үчүн бул бир гана вакцина жетиштүү эмес. Вакцинаны алыш үчүн адамдар макул болушу керек деп айтты да. Себеби азыр көптөгөн тараптардан биз ушул вакцинадан баш тартуу жөнүндө маалыматтарды алып атабыз деп. Бул эмне үчүн? Жанагы ар кандай кутум теорияларына ишенгени үчүн. Ошол жерде да айтылат, мисалы, ошол эле Россиялык телеканалдар, андан кийин Россиялык телеканалдар таратып баштаган, мисалы, жанагы Билл Гейтс деп уксаңыздар керек, Microsoft компаниясынын негиздөөчүсү, дүйнөдөгү миллиардер, өтө көп филантроп, кайрымдуулук иштери менен алектенген адам. Мына ошол адам массалык вакцина деген шылтоо менен бизге чиптерди орноткон жатат. Бул ошол биздин мээбизге чиптерди орнотуп коет экен деген маалыматты биринчи ушул маалыматтар тараган. Менимче бул маалыматтар билесиздерби, 5G деген антенналарды өрттөйбүз деп, менимче дагы бир-эки мисалдар ошондой болуп кеткен. Мисалы үчүн 5G антенналары ушул коронавирусту таратат экен, ошондон биз ооруп атыптырбыз деген маалыматтар тараган. Вертолеттон үстүбүздөн жанагындай сейип кетип атыптыр түн ичинде деген маалыматтар тараган. Булардын баары тең ушул кутум теориялары. Кутум теорияларын атайын жанагы фейк ньюс сыяктуу эле алардын үстүнөн адамдар иштешет. Анан кутум теорияларынын эң негизги куралы бул фейк жаңылыктар. Алар адамдарды өздөрүнүн ушундай теорияларына ишендирүү үчүн дал ушул фейк жаңылыктарды колдонушат. Ошондуктан дал ушул кутум теорияларынын куралы болуп калбаш үчүн дагы эң негизгиси бул жерде ушул медиа сабаттуулук жөнүндө маанилүү. Мына мен жогоруда айткандай эле, мисалы үчүн дүйнөлүк өкмөт бизди башкарат, биз өзүбүзгө өзүбүз ээ эмеспиз деген кутум теориялар болду. Азыр мынакей ошол 5G дегендин тегерегинде, мисалы үчүн Кыргызстанда 5G Кыргызстанга мисалы үчүн келе элек, жок, муну расмий органдар тастыктаган, бирок ошого карабай мына ушул Кыргызстанда 5G бар экен жана ал бизге коронавирусту жуктуруп жатыптыр деген нерсеге ишенгендер. Жана эң негизгиси, мисалы үчүн ушундай жанагы видеодо да айтылат, мисалы үчүн саясатчылар, көптөгөн жылдыздар, мисалы үчүн ошол кутум теорияларын алар дагы ошол ишенип өздөрү ошолорду элге жайылтып, мисалы үчүн бул жок нерсе, бул чоң оюнчулардын оюну, биз ага курал болбошубуз керек деген сыяктуу маалыматтарды элге тараткан үчүн дагы биз мына ошол биринчи толкундун алдында өзүбүздүн ден соолугубузга өзүбүз жетишкиликтүү көңүл бурбай койдук. Социалдык дистанцияны сактаган жокпуз, маска тагынган жокпуз. Айтор көп нерселерди кылбай, биз бул нерсеге ишенбей, бул нерсе жок деп ушул ишенбей жүрүп алдык да. Мына ушунун кесепеттери дагы, мисалы үчүн, канчалаган. Балким эгер биз башынан ушул нерселерге мындай ишенип, коопсуздук чараларын сактай билгенибизде, балким жанагындай жоготуулар азыраак болмок. Мынакей ошол видеодо көрсөңүздөр да болот. Мисалы, бул май айынын башында тартылган видео экен. Ал жерде мисалы бул мындай оор вирус жок. Байкасаңыздар, жалаң эле ак халатчандар ооруп атат, себеби аларга акча беребиз деп койгон. Мына ушул алар акча алыш үчүн эле ооруп атабыз деп айтып атышат депчи. Бул болсо элдин мээсине сиңе баштады бул маалыматтар тарагандан кийин. Албетте биз муну уккандан кийин, себеби анын да өзүнүн аркасында аудиториясы бар адам да, алар да угуп, чын эле биз оюнчук болуп аткан турбайбызбы деп, ошол жерден биз вирус жок деген маалыматка ишене баштадык жана ошого жараша дагы өзүбүз мындай коопсуздук чараларынан сактабай, ушундай бир өзүбүз ушундай коркунучтарга кептедик да. Андыктан бул жерде абдан маанилүү биз мына ушул кутум теориялары, фейк жаңылыктар жана башкаларга ишенип, өзүбүздү өзүбүз алдап калбаш үчүн, өзүбүздү алданып, анан ошонун кесепетин тартып калбаш үчүн биз алды менен мына ушул өзүбүздүн медиа сабаттуулугубузду жогорулатып, маалыматтарды анализдеп, аларга бир кандайдыр бир баа бергенди дагы үйрөнүшүбүз бул алды менен биздин өзүбүз үчүн керек болуп турат. Бул кимдир бирөө үчүн эмес, бул бир мамлекет үчүн эмес, бул ар бирибиз үчүн өзүбүз үчүн керек. Андыктан ар кимибиз өзүбүз
ушул өзүнүн сынчыл көз карашыбызды. Албетте бул нерселер мисалы үчүн мен айткандай эле өнүккөн өлкөлөрдө азыр мектеп программасынан башталат. Ал жерде мамлекеттер мына ушул жарандардын медиа сабактуулугуна өтө чоң маани берип көңүл бурушат. Бул дагы мисалы үчүн мен ишенем биздин өлкөдө дагы бул нерселер болот. Азыр мисалы үчүн медиа сабактуулук багытында иштеп аткан көптөгөн бейөкмөт уюмдар бар. Мисалы үчүн эле ушул Бириккен Улуттар уюму сыяктуу донор уюмдар чоң аракеттерди көрүп атышат. Анын ичинде мисалы үчүн Ололо сыяктуу компаниялар адамдарга ушул нерселерди жеткирүү үчүн чоң аракеттерди көрүп атышат. Бул демек биз ошол мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып, ошол адамдар жасап аткан иштердин аркасы менен ушул өзүбүздүн медиа сабаттуулугубузду жогорулатып алууга абдан аракет кылышыбыз керек. Анан фейк ньюс, мен айткандай эле фейк ньюстун бир фейк ньюс эмес, кечиресиздер, медиа сабаттуулуктун негизи мына ушул жалган маалыматты чын маалыматтан ажырата билүүнүн негизи бул критикалык ой жүгүртүү, сынчыл ой жүгүртүү. Бул нерсе мисалы үчүн сынчыл ой жүгүртүү да мисалы үчүн эки нерсеге таянат. Факт деген бар, анан пикир деген бар. Факт бул мисалы мен азыр терезени карап туруп айтам. Тышта аябай эле суук болуп атат. Бул эмне? Бул пикир. Себеби мен үчүн аябай суук болгон нерсе, мисалы Тахмина үчүн жылуу эле болушу мүмкүн. Тахмина ойлошу мүмкүн андай деле суук эмес депчи. Себеби кимдир бирөөгө менден да суугураак болушу мүмкүн. Эгер мен терезени карап туруп, термометрди карап туруп, сыртта азыр ушул тапта -7 градус десем, бул факт. И ал 7 градус кимге кандай таасир берет, ар ким өзү чечет. 7 градус кимдир бирөө ойлошу мүмкүн. 7 градуста мен башыма шапка кийип чыгышым керек, башка бирөө айтышы мүмкүн. Мен шапкасы жок эле чыксам üşүбөйм, 7 градуста көп деле üşүбөйм. Демек, биз пикир менен фактыны ажырата билишибиз керек. Пикир бул кимдир бирөөнүн кайсыл бир көрүнүшкө болгон пикири. Факт бул таанылган, тастыкталган нерсе. Мисалы, ошол эле термометр көрсөтүп жаткан нерсе бул факт. Албетте, эгер термометр бузулуп калбаса эле да. Факт менен пикирди ажырата билүү эң негизги нерсе. Биз көп учурда кимдир бирөөнүн пикирин, мисалы, ошол эле жанагы коронавирус бул чоң оюучулардын оюну дегени ал анын пикири. Ал эми мисалы үчүн ошол эле мисалы үчүн дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму берип жаткан, мисалы дүйнөдө канча адам ооруду, канча учур катталды деген сыяктуу нерселер бул такталган маалымат. Биз ар дайым ошондуктан биз түшүнүшүбүз керек. Биздин пикир бул биздин гана кабылдообуз. Бул биздин гана ишенүүбүз же ишенбөөбүз. Ал эми факты бул башка нерсе. Факты бул биз аны каалайбызбы, каалабайбызбы, ал бизге жагабы, жакпайбы, мисалы үчүн бул факт, бул айныксыз нерсе. Пикир жөн гана биздин кабыл алуубуз. Андыктан мына ушул нерсеге, мисалы ушул нерсени ажырата билүү абдан маанилүү. Себеби биз көп учурда айткандай эле пикирди факты катары кабыл алабыз. Мисалы үчүн биз ушул башында май айында ушул атайын маалыматтык штаб түзүлүп, анан бир волонтерлук негизде журналисттер, коммуникация жаатында иштеген адамдар ушул маалыматтык штабта бир мындай атайын чаттарын түзүшүп, ошол адамдарга туура маалымат жеткирүү боюнча иш-аракеттерди жүргүзгөн. Мына ошол жерде биз абдан көптөгөн туш келди маалыматтарга туш болгонбуз. Мисалы үчүн ошол жерде бир маалымат келген аудио үн жазуу түрүндө. Ал жерде мисалы үчүн өзүн дарыгер деп тааныштырган аял, эже өзүнүн жакындарына аудио сообщение жиберип жатат да. Мисалы үчүн өзүнүн мындай ал жерде өзүнүн жакындарынын атын айтып, силер могул витаминдерди ичкиле, тигиндей мындай антибиотиктерди ичип алгыла, алдын ала ушул дарылардын баарын алып койгула деп, мисалы үчүн маалымат тараткан. Демек, бул маалыматка көптөр ишенген. Эмне үчүн? Себеби ал өзүн дарыгермин деген адам кайсыл бир жерге пост жазган жок, кандайдыр бир жерде чыгып алып видео тараткан жок. Ал болсо өзүнүн жакынына аудио сообщение тараткан сыяктуу сүйлөп атат.
демек ага баары ишенет, бул бир туугандарына айтып атпайбы, могул дарыларды ичкиле, могул дарыларды сатып алып койгула деп. Бул жерде эмне кызыкчылык болушу мүмкүн? Бул жерде мисалы үчүн ошол эле фарм компаниялардын кызыкчылыгы болушу мүмкүн. Биз муну да эстен чыгарбашыбыз керек. Себеби биз билебиз да ошондой биринчи толкунда аптекада көптөгөн дарылар, мисалы үчүн ошол эле керек болсо аспирин, витамин С дегендер калбай калган. Эмне үчүн? Себеби кереги бары деле, жогу деле, ооруганы деле, оорубаганы деле оптом ошолордун баарын тең алып алып, мисалы үчүн азитромицин деген антибиотик, себеби маалыматтар тарап кеткен, азитромицин деген антибиотик ичип коюш керек экен. Көрсө, мисалы үчүн, бул биздин дагы ошол медианын медициналык сабатсыздыгыбыздын төмөндүгүнөн болду. Мисалы, биз керек болсо ошол эле вирус менен бактерияны айырмалай билбейт экенбиз. Биз ошол вирусту эч качан антибиотик дарылабасын дагы билбейт экенбиз. Канчалаган адамдар мисалы үчүн ошол эле жалган маалыматтарга ишенип, же болбосо бир жөн эле укканына ишене берип, мисалы үчүн антибиотик ичишти, өздөрүн туура эмес дарылашты, жанагынтип маскага спирт чачып жүрүштү. Бул нерсенин баары тең биздин ден соолугубузга, чөнтөгүбүзгө чоң олуттуу зыяндарды алып келди. Демек, бул жерде биз көргөн билгенибизге ишенердин алдында такай өзүбүзгө суроо салышыбыз керек. Бул маалымат мага кайдан келди? Эмне үчүн келди? Буга ишенсем болобу, жокпу деген нерсени бул алдыдагы экинчи жана үчүнчү сабактарда бул темага кененирээк токтолобуз. Мына ушул нерселерге маани берүү бул биз үчүн биздин ден соолугубузду да коргойт, биздин чөнтөгүбүздү да коргойт. Демек, бул медиа сабаттуулук бул жөн эле бир абстрактуу нерсе эмес. Ал кааласам үйрөнүп алам, каалабасам кереги деле жок деген нерсе эмес. Бул биз үчүн азыр өтө маанилүү, керектүү билим жөндөм. Себеби биз эгер ошол маалыматты чынтөгүнөн ажырата билбесек, фактыны пикирден ажырата билбесек, көп нерсенин курмандыгы болуп калуу коркунучубуз чоң жана азыр көптөрүбүз болуп эле калып атабыз. Канчалаган ошол туура эмес маалыматтарга ишенип, өздөрүн туура эмес дарылап, мисалы үчүн биз ушул врачтар менен да сүйлөшкөндө айтышты, мисалы көптөр өздөрүн туура эмес дарылоонун айынан да мисалы үчүн көптөгөн адамдар өлүп калды деп. Себеби алар дагы ошол таанышынан укканга ишенген, WhatsApp'тан келген маалыматка ишенген, же болбосо Facebook'тан окуган постко ишенген. Бүгүнкү күндө мен жана башында айтып өтпөдүмбү, ар бирибиз эле маалымат жаратуучу, анан таратуучу болуп калдык. Бирок ошонун жанында биз жасатып жаткан жана таратып жаткан маалыматка көпчүлүгүбүз өзүбүздүн жоопкерчилигибизди сезе бербейбиз. Мисалы, WhatsApp'тан келген маалымат кайсыл бир билдирүүнү өзүбүз чын төгүнүн текшербей туруп эле башкаларга тарата беребиз. Бирок биз ошонун жанында биз түшүнбөйбүз. Биз ушул аракет аркылуу кимдир бирөөгө зыян келтирип коюп атканыбызды биз түшүнбөйбүз. Биз демек бул жерде жоопкерчилик деген маселесин таптакыр эле нөлгө түшүрүп койгонбуз да. Себеби биз ойлойбуз, мага келген маалыматты мен бөлүшүп коеюн. Керек болсо мен билем, көп адамдар өздөрүнө келген маалыматты өздөрү окуй электе эле башкаларга жиберип жиберет да. Бул эң чоң жоопкерчиликсиздик. Эгер биз кайсыл бир маалыматты таратсак, таратаардын алдында сөзсүз түрдө өзүбүздүн жоопкерчилигибизди сезишибиз керек. Себеби мен ушул маалыматка мен өзүм ишенемби? Мен ушул маалыматтын башка адамдарга пайдалуу болоруна ишенемби? Же бул тескерисинче зыян келип калабы деп, зыян келтиреби деп. Эгер ушул суроолорго жообубуз жок болсо, анда биз ал маалыматты эмнеге жантылашып таратып атабыз? Эмнени көздөйбүз? Бул жерде биз кандайдыр бир бирөөгө жамандык кылалы деген ниетибиз жок, бирок биз ошол билимибиздин жоктугунан ушул нерсеге барабыз. Мисалы, эсиңиздерде болсо керек, Курал Чокоев деген ырчы хижама жанагындай кан алдыруу менен коронавирустан айыкса болот экен, сенсация. Мына биз ушундай коронавирусту жеңүүнүн вакцинасын таптык деп чыккан да. Жолун таптык деп. Дүйнө жүзү вакцина издеп, айласы кетип, убара болуп канчалаган окумуштуулар анын үстүндө иштеп атса, бизде бир жөн эле ырчы чыга калып эле тиги коронавирусту монтип эле дарылап койсо болот экен деп. Анан ошондой хижама жасайт деген
бир элдик дарыгерлерди чакырып келип, анан ошол өзүнүн аудиториясына маалымат тараткан. Аны мен атайын карап көргөм, 150 миңге жакын катталуучусу бар экен Инстаграмда. Демек, ал ошол 150 миңге чукул адамга, өзүнүн катталуучуларына атайлаппы же билбестик кылыппы айтор жанагындай маалыматты таратты. Ага ишенип ошол каттамга баргандар дагы болушу мүмкүн. Биз көп учурда биз өзүбүз сыйлаган, жакшы көргөн адамдарга ишене беребиз. Бул жерде мына ошол эле инфлюенсерлер жылдыздарга да тийиштүү нерсе. Кимдир бирөө ал ырчыны абдан жакшы көрүшү мүмкүн, ал чындап жакшырдашы мүмкүн. Бирок ал жакшырдаганы анын мындай медиа сабаттуу же болбосо бир чындыкты айткан адам экенинин далили боло албайт. Андыктан биз кандай гана маалымат болбосун, өзгөчө мына ошол Instagram, WhatsApp, социалдык тармактарда тараган маалыматтарга биз өтө сак болушубуз керек. Алар да кимдир бирөөнүн, мен жана айтып өтпөдүмбү, мисалы үчүн ошол атайын фейк ньюстарды тараткан бир жанакы өзүнүн бир иерархиясы бар депчи. Мисалы ошолордун арасында мына алар жылдыздарды да колдонушат. Экономикалык кызыкчылыктар үчүн. Биз билбейбиз, балким ал ошол кайсыл бир дарыгерлердин, элдик дарыгерлердин кызыкчылыгы үчүн ушундай маалымат тараткан. Демек, биз ар бир маалыматты кээде ойлоп коебуз, бул мага тиешеси жок деп. Бирок көп учурда бизге тиешеси болуп калат, жана болгондо дагы биз андан зыян тартып калабыз. Ошон үчүн эмне маалымат болбосун, кандай маалымат болбосун, кимдин оозунан укпаңыз, керек болсо сиздин жакын адамыңыз айтып жатса дагы, бул нерсеге мындай укканыңызга, көргөнүңүзгө шак эле ишенип, анан ал ишенгениңиз аз келгенсе, аны башкаларга таратууга эч качан ашыкпаш керек. Мисалы биз жакындарыбызга кээде жакшылык кылабыз деп, ошонун аркасы менен көптөгөн зыяндарды да алып келишибиз мүмкүн. Ошон үчүн бул жерде өтө чоң жоопкерчиликке көңүл бурушубуз керек. Мен ушул маалыматты таратсам кандай болот, эмне болот деген мындай жоопкерчилик маселеси өтө маанилүү болушу керек. Жалпысынан негизи ушундай. Бүгүн азыр биз бүгүнкү семинардын жыйынтыгы боюнча тесттер жөнөтүлөт. Ал жерде мына ушул бүгүнкү өтүлгөн сабактагы эле маалыматтар камтылган. Эгер кайсыл бир нерселер түшүнүксүз болуп калса же кандайдыр бир суроолоруңуздар, кошумча пикирлериңиздер болсо, аны кечинде талкуулайбыз. Мына ошол тесттин жыйынтыгын талкуулап жаткан маалда кечинде талкуулайбыз. Жалпысынан бүгүн ушул, анан кийинки сабактарда дал ушул критикалык ой жүгүртүү деген темага токтолобуз. Баарыңыздарга рахмат. Ийгилик, иш күнүңүздөр жакшы өтсүн, окугандардын окуусуна, иштегендердин ишине ийгилик, жакшы күн болсун.